урматтуу Тилек Кыдырмаевич, мен суроом сизге. Мен Тогуз Туроо жана Базар Коргон райондорунан шайланып келген депутат катары мен 2 район боюнча гана сизге суроо берейин. Тогуз Туроо районунда 3 километр жол кирилген да быйылкы жылгачы. Ошонун канчасы аткарылды, канчасы дагы кошумча аткарылат? Сиз жана берген, сиз арал жолун айтып атсаңыз, ал уже башталып бүтүп атат. Казарманда ичинде ички жолду жана Жейнариева көчөсү алда башталып атат. Буюрса иши ал 800 метрде салып кетчү. Мурдан 800 метр башталды, дагы басылып калды окшойт. Берки Жалал Абад боюнча айтылган жолуңуз бүтүлдү, салынып. 3 жок, ушул Тогуз Туроодо 3,5 километр кирген да быйылчы. Анан дагы дополнительно дагы канча километр дагы кирип калышы мүмкүн, дагы 2 ай бар да бул жакта. Азыр эми мен жана жогоруда айтып кеттим го, ошо план менен келе атат депчи. Анан азыр ошонусун карап, ошол жана берки жана сиз берген мурунку жолдоруңузду мага тең киргизип иш алып барып атат. Анан кийинси болсо азыр Спецтехникалар боюнчачы, ушу Тогуз Туроо районуна спецтехникаларды өзүңөр билесиңер 265 единицабыз келген. Аны болсо ошо биз болсо немеден жана областарга берип, азыр ошол боюнча ошолордун аркасы менен иштеп атабыз азыр. Анан дагы 453 техника дагы алабыз буюрса. Мына айтылып аткан маселе боюнча бүт баардыктан камсыздап беребиз да. Мурун болсо биздин ушу 1000 техникабыз бар эле ошол. Ошол баардыктан эскилиги жетип калган иштин баардыгын оңдоо иштерин жүргүзүп атабыз аяктан. Бүт баардыктан деген баардыгын техникасы менен камсыз кылабыз. Тилек Кыдырмаевич, мындай болуп атат да азыр жылдага караганда транспорт министрлигинде жакшы өтө жогорку көрсөткүчтө иштер болду да. Аэропорт, темир жол, жолдор жана ошондой эле спецтехникалар алынып, мындай жакшы иштер болуп атат, көрүнүктүү. Эл дагы ошол нерсени көрүп турат, билип турат, айтып атат да бизге дагы. Бирок ошол Тогуз Туроо району боюнча мен сизге дагы кайрылып кетейин. Тоолуу район, өзүңүз билесиз. Ошол тоолуу районго бир техниканын бөлүшүн сиз өзүңүз көзөмөлгө алсаңыз, экинчиси ушу баягы 3 километр эмес, жылына бир 6-7 километр жолдон киргизип кое турган болсок, болгону 93 94 километр сиздердин эсебиңиздерде гана жол бар ал жердечи. Калганы ички жолдорго кирет да. Ошон үчүн Тогуз Туроо боюнча сиз бир этибарыңызга алсаңыз. Эмеде биз айтпаймынбы, ошо баарын тең калыс карайбыз да негизичи. Ошол жактан болсо жана нарынга бир асфальт завод бөлүштүк деңиз эле. Асфальт заводду ошо Нарын областына дегенде ошол биз жана неме койдук деги эки жака тартканга ошо Нарындан Акталага чейин жеткенде болот. Ошол жакта эски асфальт заводубузду болсо азыр буюрса Жумгал жакка коебуз. Ошо Жумгал жакка койгондо эндиги жылы уже буюрса ал Жумгал казарманды камтыйт да. Рахмат. Андан кийин Базар Коргон району боюнча. Базар Коргон районча бир топ жакшы иштер болду. Арсланбап жолу салынды, дагы 2 километр жол салынып атат. Ооган-Тала ушул жолдордун дагы Кызылөңкүр жолуна дагы акча каражат каралды эле. 7 километр, 6 километр болсо керек. Мен жалган айтпасам, мен адашпасам. Анан дагы быйылкы жылы ушул жылы канчасы бүтөт? Камил Коргонбаевич жооп берип койсоңуз. Жалал Абад областы боюнча жалпысынан Базар Коргон району боюнча эле айтыңыз. Базар Коргон району боюнча азыр өзүңүз билесиз 5 километр бүгүнкү күнгө бүттү Базар Коргон Арсланбап жолу. Азыр 2 километр салынып, андан сырткары жанагы Ооган-Тала. Бул Базар Коргон заездден Кызылөңкүр деп айтылат 18 км. Ошонун 2 километр бүтүрүлдү. Андан сырткары 5 жондо 2 километр 200 километр бүттү. 5 жон Базар Коргон 5 жон жолу. Андан сырткары Базар Коргон Сейдикулум жолунда азыр 1 километр жол кирген. Ал да уже азыр башталып бүтүргөнү турат. Рахмат. Кийинки жылдары сиз айткан баягы Кызылөңкүр жолуна биз планда карап атабыз. Кийинки баягы зона отдыха деп кийинки жылга ошол именно ошо Базар Коргон Арсланбап Кызылөңкүр жолун киргизип атабыз. Буюрса ошо калган 5-6 километр жол кийинки жылы бүткөрүлөт. Рахмат. Тилек Кыдырмаевич, сизге дагы кайрылдым эле. Жанагы ДО 50-үнүгө караштуу биздин Ооган-Тала Могол айыл өкмөтүндө ушу Минтранстын баягы зданиялар илгери Союздун убагында ошол жерде спецтехникалар турган да. Анын сүрөттөрүн дагы сизге алып келип көрсөттүм эле да. Акыбалы аябай начар, өтө начар да. Ошону оңдоп түзөп, анан ошол жерге бир техника бөлүп берсеңиз, бул Базар Коргон районунда кар оор жаган ушул тоо зонасы гана болот да. Ылдыйкы зонада андай кар оор көп чөбөрбөйт. Анан көчкүлөр дагы ошол тоо зонасында болот. Арсланбап, Кызылөңкүр, Талды булак аймактарында. Рахмат сунушуңузга. Биз эми немеде азыр
буюрса мында жолдор менен алек боло, буюрса параллельно мына мурун болсо тиги зимнее содержание, летнее содержание деп көп каралбай калыптыр. Азыр болсо аларга да көңүл бар экен буруп атабыз. Жана парапеттерди установка кылгандан кийин алардын аст жагынан ошо жана алар каралбай калып, ошонун астылары бузулуп аткан немелер болгон. Ошолордун баарын көңүл буруп атабыз да. Буну эмне себептен айтып келатам? Эми буюрса жанагындай эле өзүбүздүн зданияларыбызды азыр болсо мына битумный ямалардын баарын неме да, битумный ямаларыбыздын баарын өзүбүзгө жасап баштап, өзүбүз иштеп, өзүбүзгө кабыл алгандай болобуз да. Мына буга чейин болсо битумный яманын баарын ошо выпаркасы да иштебей калыптыр, капельница деген иштебей калыптыр. Ошол себептен баягы битумный яма тиги немеден частныйга колдонуп калдык негизи ошол менен. А негизи болсо мына келерки жылы өзүбүздүкүн аракет кылып, ошо менен бүгүн да ошо выездка чыгып баарын текшерип да келебиз. Буга чейин да текшерип келишкен. Анан ушундай имараттарыбызга, ушундай өзүбүздүн немелерибиздин баарына уже көңүл буруп иш алып барабыз да. Рахмат, Тилек Кыдырмаевич. Тилек Кыдырмаевич, сиздергечи азыр талап президентибиз тарабынан, кабинет тарабынан, ошондой эле эл тарабынан жана ушу жогорку кеңештин депутаттары тарабынан мындай талап аябай күч болуп атат да. Сиздер түшүнүп турабыз, жетишиңиздер өтө мындай кичине бир аз болсо дагы жетишпей атасыздар да. Эми Кудай буйруса мен дагы мына азыр ушул биздин топтун жыйынында кайталап коеюн, ошо сиздин өзүңүзгө кабинетиңизге кирип, ошол боюнча дагы кайрылган, мына азыр дагы кайрылып коеюн. Ошону бир эске алсаңыз, ошону бүтүрүп берсеңиз, эми уят, эми ал жерде ошондой талкаланып турса, мурун аябай күрүкүрөп 50-60 адам иштейт эле ошол жерде. Тоз онасын ошол жерде жолдорубуз таза болуп турат эле, жакшы болуп турат эле. Ошонго бир техника бөлүп, ошол жерге бир ремонтторун жасап койсоңуздар жакшы иш болот эле да. Ошон үчүн ошонун жакты эсиңизге алып коесуз. Кудай буйруса, кийинки жылга сөз карайт деген ишеничтемин. Андан кийин акыркы суроом, автобекеттер боюнча 2017 жылы 18 августта 509 токтомго ылайык бул мамлекеттик ишкана түзүлгөн да автобекетте. Бу жерде барбы автобекеттин тейлеген? Ошонун курирующий заместитель министра бар да. Бар да. Азыр мына Ош шаарындагы автобекетти шаарына өткөзүп бердиңиздер да. Сиздер мындай болуп атат да, карасаңыздар, кирешеңиздер 65 миллион болуп атат, а чыгашаңыздар почти 54 миллион болуп атат да. Чыгаша аябай көп болуп атат. Киреше аз. Бирок биз мисалы үчүн мен Жалал Абад, Базар Коргоон автобекеттерин карасак, ал жерге чыгаша кеткен бир расход кыла турган сиздерден бир мен көрө албайтам да. Анан Базар Коргоон шаары жаңы түзүлгөн шаар да, жаңы түзүлгөн шаар. Ушул автобекетти шаардын карамагына өткөзсө болобу, Тилек Кыдырмаевич? Жана сиздин койгон талапты мен да койгом. Ошондой эле тиги 9 автовокзалыбыз болсо ошол менен киреше эле болгон 8 миллион болчу депчи. Мурун болсо ошо 1 миллион түштү экен. Азыр ошо талапты койгондон кичине асмастан көтөрүлүп келат. Жана мен жогоруда айтып кеттим го, пландарыбыз обеличивание деген программабыз да бар, ошонун аркасында бар, ошондой пландарыбыз бар. Эми ошол боюнча иш алып барсак, буюрса дагы жогорулайт деп ишенип турабыз, буюрса ошону иш алып барабыз. Эми ошону мындай болуп атат да, жакшыраак көзөмөл кылбасаңыз, анын жерлери кесилип сатылып атат. Мурункудай чоң автобекеттердин жерлери бир аз эле жерлери калган. Анан ал жерден кирешелер аз, киреше түшө турган жер, ал киреше алып келе турган жер. Мындай эмес, бирок мындан көбүрөөк. Ошо сиз берген замечанияларды мен да ошо автобекеттин директоруна замечание бергем да. Ошонун астында турган бир кафең сенден көбүрөөк табып атат деп ошон үчүн айткам да. Ошол себептен неме ал ошондой иш жүргүзүп атабыз, буюрса ошону көтөргөнгөчү. Рахмат, Кудай буйруса ошол бүт жогоруда депутаттарыбыз айткан бүтүндөй бардык сунуштарды эске алып, кийинки 9 айдын жыйынтыгы келет, анан кийинки жылга дагы иш пландоо келет. Ошолорду Кудай кааласа ийгиликтүү аткарасыздар деген менде терең ишенич. Рахмат.